Ыйык Рамазан айында муктаж болгон үй-бүлөлөргө жардам уланууда. Гуманитардык жардамды Кувейттин Smart Generation коомдук фонду көрсөткөн. Жалпысынан 200 үй-бүлөгө азык-түлүк кутучасы таркатылды. Анда күнүмдүк тамак-ашка керектелүүчү азыктар салынган. Бүгүнкү иш-чарада мынакей Демир өрчү катары Smart Generation компаниясы жана ошол Кыргыз эл аралык Кувейт университетинин өкүлдөрү менен биргеликте ушул продуктовый набор кылып тамак аш жагынан жардам берүү максатында ушул жерге Сырлов районунда жашаган жарандарды чакырып ошону тапшыруу аз эми болуп атат. Бул иш-чара Рамазан айына байланыштуу ошол жерде ошонун алкагында болуп жүрүп жатат. Андан тышкары азыр бул менен чектелбестен кийинки дагы иш-чаралар өтөт. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Кувейттин ортосунда алака бир гана гуманитардык жардам менен чектелбейт. Билим берүү, коомчулук менен байланыш тармагында дагы тыгыз кызматташуу бар. Smart Generation коомдук фонду мамлекет менен биргеликте бул сыяктуу акцияларды көп өткөрүп келет. Мисалга айтсак, Рамазан айына чейин чоң долбоорду кылып келгенбиз. Анда 25 000 үй-бүлөгө көмөк көрсөтүлгөн. Бишкектен тышкары Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Талас облустарында да жардамдар көрсөтүлгөн. Кувейт тарап көмөк көрсөтүүсүн токтотпойт. Алдыда саламаттык сактоо жана социалдык тармакка жардам көрсөтүү мерчемделүүдө. Автандил Бактыбеков, Нурай Кайратова, Салима Дүйшөнбекова, Келдибек Уламбеков, СТВ.